Tuğanlar Kudayev'sin rayımı könüştüğü biz menen. Gergilanda çok sıyınalı. Bugünkü hizmet sözlükte. Koşulganlar akırından koşula ötecek. Kudayev'sin rahmat şul rayımız için sizallıkta geliriz, rahatsız götüreriz. Şunday hizmet kılууга мүмкүнчүлүк бергениңиz үчүн рахмат. Бүгүнкү табынуу кызматыбыз жексенбилик. Өзүңүз биз менен болуңуз, ийик рухуңуз менен бизди жетектеңиз. Табынуу солорубуз сизге жагымдуу курмандык. Атакебай, өзүңүз жалгаңыз ушул күндү ар бирибизди ишенимде өз сөзүңүздө бекемдеңиз. Атакебай, рахмат сизге. Теңирден биз ыраазычылык сыйынабыз. Amin. Geldik Dankayız. Biz geldik mında. Biz geldik mında. Atındı Danktoğu sen denir aslanda cana çerde. Özdaydık sağa biz maktoğurun sen denir aslanda cana çerde. Biz geldik mında. Biz geldik mında. Atındı Danktoğu sen denir aslanda cana çerde. Özdaydık sağa biz maktoğurun sen denir aslanda cana çerde. Oldurubuzdu götörü Sabınabız bir sağ Sen alfa cana Oldurubuzdu götörü Sabınabız bir sağ Sen alfa cana Udaye. Ушул күндү Кудай өзүнүн даңкы үчүн жараткан, чогуу даңкайбыз. Ушул күндү Кудай жараткан, шаттанабыз, шексиз кулганып. Ушул күндү Кудай жараткан, шаттанабыз, шексиз кулганып. Ушул күндү Кудай жараткан, İsa Tengir, seni sүйөбүз, Жашообузду сага арнайбыз. İsa Tengir, seni sүйөбүz, жашообузду сага арнайбыз. İsa Tengir, seni sүйөbüz. Келгин достум, İsa Tengir'ge, sağa beret, dübörüp ömür. Gelgin dostum İsa Tengir'ge, sağa beret, dübörüp ömür. Gelgin dostum İsa Tengir'ge, uşul gündü Kuday жараткан, шаттанабыз, шексиз кулганып. Ушул күндү Кудай жараткан. Кудайыбыз калктыр, ушул күндү Кудай өзүнүн даңкы үчүн жараткан. Amin. Кудайга ыраазычылык. Анда азыр Кудайдын сөзү үчүн сыйыналым. Эсиңердеби? Бүгүнкү насаат сөзүнүн темасы эмне деп аталат? Темасы кыйынчылыктарда сооронуу деген. Биз билебиз, биз сооронууну бир гана Кудайдан таба алабыз. Ошондуктан азыр Кудайдын сөзү үчүн сыйыналы. Кудай өзү ийик руху менен бизге ачып берсин деп. Асмандагы Ата, ыраазыбыз ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн. Биз сиздин алдыңызда сыйынабыз. Ушул
жекшемби күнү табынуу кызматында сиздин алдыңызга келебиз, сизге табынып келебиз, сизди даңктайбыз жана өзүңүздүн сөзүңүз аркылуу ар бирибизге сүйрөңүз. Ар Ада бир туугандар, iyi китеңиздер болсо, экинчи Корунтуктарга жазылган бөлүм 2-аяттан мен окуп берейин текстин. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы, боорукердиктин жана сооронунун булагы болгон Кудай Ата макталсын. Кудай бизди соороткондой эле, ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото алышыбыз үчүн, ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Амин. Бул үзүндүнүн темасын мен кыйынчылыктарда сооронуу деп атап койдум. Эмне үчүн кыйынчылыктарда сооронуу? Анткени ушул эки сөз эң көп кайталанат, ушул жактан сооронуу, кыйынчылыктар деп көп жолу айтылат. Бирок бул жактан биз ушул кыйынчылыктарда биздин жашообузда күн сайын кандайдыр бир кыйынчылыктар болот, жана негизи эле жашообузда ар кандай кыйынчылыктар болот. Бирок ошол кыйынчылыктарда биз сооронууну кайдан таба алабыз? Ошону биз быйыл китептен, бүгүнкү тексттен биз көрө алабыз. Буга чейин 1-2 аяттарда Элчи Павыл бардык каттарында адаттагысындай эле бул саламдашуу, ага көп токтолбойлу, бирок кыскача карасак, Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машаяктын элчиси болгон мен дейт. Анткени Корунт жыйыны Элчи Павылга көп мындай кыйынчылык туудурган жыйын болгон, кайгыга батырган, анын элчилик мындай кызматына шек жараткан. Бул элчи эмес деген мындай шектенүүлөрдү жараткан жыйын болгон. Бирок бул жактан көбүнчө бардык каттарында Кудайдын каалоосу, адамдык каалоо менен эмес. Мен өзүмөн өзүм элчи болуп алган жокмун. Бирок Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машаяктын элчиси болууга чакырылган. Павылдан жана бир тууганыбыз Тимотейден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына жана ошондой эле Ахаядагы бардык жыйындарга салам дейт. Башкача айтканда мындай, эгерде Элчи Павыл Кыргызстандагы жыйынга салам айтып атса, Кудайдын Бишкектеги жана Чүй областындагы бардык жыйындарга, бардык бир туугандарга салам дегендей да. Корунт шаарындагы жыйынына жана Ахаядагы бардык ыйыктарга салам дейт. Салам жолдоп атат. Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Демек, аларга эмнени каалап атат? Кудайдын ырайымын жана тынчтыгын каалап атат. Биз Кудайдын ырайымына, тынчтыгына канчалык муктажбыз? Күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын, көз ирмем сайын Кудайдын ырайымына, тынчтыгына биз абдан муктаж. Анан эми биз токтоло турган текст 3-аяттан баштап кыскача карайлы. 3-аятта мындай дейт: Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы, боорукердиктин жана сооронунун булагы болгон Кудай Ата макталсын дейт. Бул 3-аятта Элчи Павыл эмне кылып атат? Кудайды даңктап жатат. Кудай Ата макталсын дейт. Ал Кудайдын ким экенин, Кудайдын мүнөзүн иш жүзүндө билген. Негизи билимдин эки түрү болот. Билимдүүлөр Акмарал, Нурсултан билебиз, баарыбыз эле билимдин эки түрү. Бул биринчиси теориялык жактан, теориялык билим, жана экинчиси практикалык билим.
Мисалы, медиктер мед институтту кызыл дипломго бүтсө дагы 9 жыл, мисалы 4 жыл мед училищени окуп, андан кийин 5 жыл мед институтта окуп, 9 жыл окуп, кызыл диплом алса дагы, бирок алардын билими теория гана. Ал иш жүзүндө качан мындай пациенттер менен иштеп, мындай айыктырып иш жүзүндө неметкенде ал жылдап ал тажрыйбага ээ болот. Ошондуктан билимдин эки түрү, теориялык жактан, анан иш жүзүндө практикалык жактан билим болот. Теориялык билим бул акыл менен гана билүү, акыл менен. Ал эми практикалык же иш жүзүндөгү билим бул жүрөгүң менен, ички жан дүйнөң менен, мындай жашооң менен дагы билүүнү билдирет. Бул аятта биз оозубуз менен гана окуп, жаттап, кайталап алышыбыз да мүмкүн экен. Бирок менин сыйыным тургандар, бул жактан элчи Паул адамдардын алдында эмес, Кудайдын алдында кандай жүрөк менен айткан болсо, ар бирибиз ошондой жүрөк менен айталы деген менин сыйыным. Бул жактан элчи Паул Кудайдын алдында кандай жүрөк менен айткан? Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы, боорукеттин жана сооронунун булагы болгон Кудай Ата макталсын. Ал Кудайды даңктап жатат. Ал ушунчалык чын жүрөгү менен даңктаган. Биз дагы ушундай Павылдай болуп, чын жүрөгүбүз менен, оозубуз менен гана эмес, бирок жашообуз менен Кудайды даңктайлы. Мындай элдин алдында эле болгондо даңкты ырдаганда гана эмес, биз көчөдө кетип баратабызбы, же жалгыз турабызбы, көзүбүздү жумуп, Кудай сиздин ысмыңыз даңкталсын деп чын жүрөктөн мындай табынуучулардан бололу деген менин өзүм үчүн жана ар бир үчүн менин сыйыным. Андан ары 4-нчы аятта Кудай бизди соороткондой эле, ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Андан кызыктуу, кандайдыр бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп, ошол кыйынчылыкты жеңип чыккан адам гана азыркы учурда кандайдыр бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан адамга жардам бере алат. Анын башынан өткөн тажрыйбасы ошол тажрыйбадан өтө элек адамга жардам берет, болбосо таасирин тийгизет. Мисалы, Исага ишенип жүрүп, ишенгендиги үчүн мисалы куугунтук жеген адам, мисалы туугандарынан, досторунан, айылдан мындай ошол куугунтук жеп, үйүнөн кууп чыгарылып, же болбосо Иса үчүн токмок жеп, таяк жеп, Павылдай болуп, ошондой кыйынчылыкты башынан өткөргөн адам жана ошондой сыноону жеңип чыккан адам, азыркы учурда ошондой сыноодон өтүп жаткан адамга анын сөзү, анын күбөлүгү, мындай тажрыйбасы көбүрөөк таасир бере алат. Мындай ал тажрыйбадан өтө элек адамдын мындай сөз менен айтканда караганда. Мисалы, эгерде мен Иса үчүн куугунтук жей элек болсом, эч кандай куугунтук башыман өткөрбөгөн болсом, бирок азыр мындай бирөө Иса үчүн куугунтук жеп жатса, кыйынчылыкты өткөрүп жатса башынан, туугандар куугунтуктап жатса, анан мен сыноолорду кубаныч менен кабыл ал деп айткан сөзүм мындай оозумдун учунан эле чыгышы мүмкүн. Эгерде мен ошону башыман өткөрсөм, мен ушундай кыйынчылыктарды башыман өткөргөм, ошолорду мен жеңип чыккам, же болбосо мен баш тартканда мондай болгон, ал эми баш тартпай ишенде бекем турганда мен мондай баталарга ээ болдум деп айткан сөзүм ага көбүрөөк таасирин бере алат. Ошондой эле мисалы үчүн, эгерде кимдир бирөө билебиз, наркомандар, алкоголиктер, эгерде бирөө мындай аракечтиктен бошонгусу келип атса, бирок кантип бошонуп, мен ушундай бир көз карандуу болуп калдым, тамеки арактан, мындай наркоманиядан көз карандуу болуп калдым, мен бошоно албай жатам, жардам бергилечи деп бошонгусу келген адамга кимдин сөзү көбүрөөк таасир бере алат? Ошол наркоманиядан, аракечтиктен бошонгон адамды, ошону жеңип чыккан адамдын күбөлүгү көбүрөөк мындай таасир бере алат да. Мен эгерде аны башыман өткөрбөсөм, бирок менин сөзүмө караганда ошол кыйынчылыктар. Мисалы үчүн биз Муса байкени жакшы билебиз. Кызыл тууда Муса байке анын эмесин күбөлүгүн уксаңар укмуштуудай. Ал бомж болуп, көчөдө жатып калган учурда ал мындай дейт да, мен арак спирт ташычумун дейт күбөлүгүндө. Анан ошол арак ичип аткандарды көрүп, мен
зээним кейиди дейт да, жаным кейиди. Анан ошол арак деген аларга артпай калсын деп мен ичип баштадым. Мындай башкача айтканда адамдык акылсыздык десек да болот, бир чети бирок мындай мен ичип баштадым, ошентип кийин бомж болуп кеттим. Көрсө аракты ичип түгөтө албайт экенсиң. Анан бирок Кудайдын керемети менен Кудай аны куткарды. Эми Кудай ал адам аркылуу канчалаган ошондой көз каранды адамдарды куткарып жатат. Ал адам ошондой адамдар менен иштеп жатат. Демек мына ушундай адамдын тажрыйбасы көбүрөөк мындай таасир бере алат. Эми бул жактан эмнени көрө алабыз? Элчи Паул мисалы ар кандай сыноолорду, кыйынчылыктарды башынан кечирип, ошол сыноолорду жеңип чыгып, Кудайдан сооронуч тапкан. Ошол сыноолорду ал өз күчү менен эмес, Кудайдын күчү менен жеңип чыккан. Мына ошондуктан ал Кудайдан сооронуч алган Элчи Паул. Ал ушул тажрыйбаны өз башынан иш жүзүндө өткөргөндүктөн ушундай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды мындай соорото алат. Мындай деп атпайбы? Кудай бизди соороткондой эле, ар кандай кыйынчылыктарды азыр башынан кечирип жаткандарды биз соорото алышыбыз үчүн ал бизди кыйынчылыктарыбызда, баардык кыйынчылыктарыбызда сооротот. Демек Элчи Паул өзү Кудайдан сооронуч тапкан. Биз билебиз, Элчи Паул канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ал мындай дейт: сырттан куугунтук дейт, ичтен коркунуч дейт. Мисалы үчүн Коринт жыйынында мындай болгон бир тууганда. Коринт жыйынында жалган элчилер ал жакка кирип алган, Коринт жыйынына кирип алган. Жалган элчилер кирип алып, анан Элчи Паулду жамандап, ал элчи эмес, ушак сөздөрдү айтканда, тиги Коринт жыйынынын проблемасы алар ушундай мындай кандай десем, ишенимде бекем болбогондуктан алар жана жалган элчилердин сөздөрүнө кирип кетип, анан Элчи Паул алардын ушак сөздөрүнө ишенип, Элчи Паулду жамандаган. Анан Элчи Паулду кабыл албай башташкан. Элчи Паул аларды өзү мындайча айтканда өзү жакшы кабар айтып ошол жыйынды тургузган. Мындайча айтканда атасы болуп калган алар. Анан аларды айыптап ташташкан. Анан Элчи Паул айтат: сырттан куугунтук, ичтен коркунуч. Элчи Паул канчалаган сыноолорду, кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ошого карабастан ал Кудайдан бекем тура алды. Ошого карабастан ал Кудайдан сооронуч таба алды. Ошентип ал ошол сооронучтун булагын билди, өзү алды Кудайдан сооронучту. Эми ошол нерсени ал башкаларга бере алат. Ошол сөздөр бүгүнкү күндө биз үчүн дагы сооронуч бере алат. Азыр кимибиздин башыбызда кандайдыр кыйынчылыктарды өткөрүп жатсак, мына Павылдын сооронучу Кудайдын сөзүнө жазылган, Кудайдын рухунун жетеги менен эми бүгүнкү күндө биз үчүн сооронуч боло алат. Андан ары ал 5-аятта улантып атат ошол эле теманы, сооронучту. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз. Кандай таң калыштуу нерсе. Машаяк жолунда канчалык көп азап тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуу. Бул абдан таң калыштуу. Эмне үчүн? Бул дүйнөдөгү адамдар, же болбосо бул дүйнөнүн акылмандыгы, философиясы. Адамдар канчалык көп азап чеккен сайын, ошончолук кайгыга батып, ошончолук депрессия болот. Туурабы? Канчалык көп азап чеккен сайын, канчалык көп азап тарткан сайын, ошончолук депрессияга батат. А бул жактан тескерисинче, машаякчылыкта андай эмес. Машаяк жолунда канчалык көп азап тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронобуз. Таң калыштуу, акылга сыйбаган нерсе. Эмне үчүн андай? Анткени кыйынчылык, азап кайгылар бул биздин пайдабыз үчүн. Биздин ишенимибиздин дагы бекемделиши үчүн бул Кудайдан берилет экен. Кудайдын уруксаты менен гана болот экен. Мисалы 2 Тимотей 3:12-де мындай деп жазылган: деги эле Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат дейт. Демек, куугунтук, кыйынчылыктар биз үчүн мындай чоочун нерсе эмес. Кадимки эле нерсе. Филиппиликтерге жазылган катта мындай дейт: анткени силерге, Исага ишенгендерге айтылып атат. Машаякка ишенүү гана эмес, Машаяк үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Демек, азап чегүү биз үчүн, машаякчылар үчүн мындай артыкчылык экен.
башка котормолордо мындай бата деп жазып да, бата. Азап чегүү кыйынчылыктар биз үчүн бата. Эмне үчүн? Анткени кыйынчылыктар жогоруда айткандай биздин ишенимибизди бекемдейт. Эгерде биз туура мамиле кылсак, ал кыйынчылыктар биздин ишенимибизди бекемдеш үчүн, бизди Кудайга жакындатыш үчүн, анан бизден мындай машаячылык мүнөздү жаратыш үчүн, биздин мүнөзүбүздү дагы бекемделиш үчүн берилет. Мына ошол үчүн айтып атат. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын, ошончолук сооронуп жатабыз. Андан ары 6-7 аяттар, 2 аят карайбыз. 6 аятта. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Элчи Павыл Коринт жыйыны үчүн, Коринттагы бир туугандар үчүн кайгырган. Мындай дейт. Эгерде кайгырып жатсак, Элчи Павыл айтып атат. Эгерде биз кайгырып жатсак, эгерде мен кайгырып жатсам силер үчүн, силердин сооронушуңар үчүн, куткарылышыңар үчүн кайгырып жатам. Демек, Элчи Павылды карасак, ал Коринттагы бир туугандар үчүн кайгырган экен. Мисалы, ата-эне балдар үчүн кайгырабы? Албетте кайгырат. Эгерде мындай туура эмес жолго түшүп кетсе, албетте ата-эне балдар үчүн кайгырат. Ошондой эле Павылдагы бир туугандар үчүн, алардын абалы үчүн, алар ушундай абалдан, ушундай кыйынчылыктарда же сыноолордо күнөөгө батып кетпей, тескерисинче алар ошол кыйынчылыктарды, сыноолорду жеңип чыгып, ошол Кудайдан сооронуч тапса экен деп ал кайгырган. Мына чыныгы кызматчынын жүрөгү ушундай экен. Чыныгы кызматчы өз койлору үчүн, башкача айтканда, өзүнүн шакирттери үчүн ушундай кам көрөт. Өзгөчө алардын мындай руханий абалы үчүн кайгырат. Эгерде алар рухий жактан өссө, сыноолорду, кыйынчылыктарды жеңип чыкса, албетте ал эмне болот? Кубанат, сооронот. А эгерде алар кулап, жыгылып, күнөөгө батса, алар үчүн күйүп-бышат, алар үчүн кайгырат. Ал алардын сыноолорду мындай чыдамдуулук менен көтөрүүгө чакырат. Анткени сыноолор биз жогоруда айткандай кыйынчылыктар машаякчынын мындай чыдамкайлык мүнөзүн жаратат. Биз Жакыптын катынан дагы, анан Римдиктерге жазылган каттан дагы биле алабыз. Мисалы үчүн Римдиктерге жазылган катта 5-бөлүм 3-4 аяттарда Элчи Павыл эле ошол сөздөрдү айтып атат. Бул нерсе менен гана эмес, кайгылар менен дагы мактанып жатабыз. Карасаңыз, кайгылар менен мактанып жатабыз. Кыйынчылыктар менен мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук аркылуу үмүт келерин билебиз. Ал эми үмүт уят кылбайт. Демек, бир туугандар, кыйынчылыктар, сыноолор, кайгылар машаякчылар үчүн, эгерде биз туура мамиле кылсак аларга, анда алар биздин ишенимибиздин бекемделиши үчүн, бизди Кудайга жакындатыш үчүн жана бизден мындай машаячылык мүнөздү жаратыш үчүн берилет. Ошондуктан Жакыптын катында да бир туугандар башыңарга түшкөн сыноолорду, ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла дейт. Жана биз бул үзүндүдөн көргөнүбүздөй, биз кыйынчылыктарда биз Кудайдан сооронуч таба алабыз. Акыркы аят 7-аятта. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Биз жогоруда айткандай, Коринт жыйыны Павылга көп көйгөйлөрдү жараткан жыйын болгон. Алар Павылды мисалы жөнү жок айыпташып, мындай кыргыз айтып аткан, жумурткадан кыр издеген адам деп. Мындай бул сөздүн мааниси жумурткадан кыр издегендей, аны айыбы жок жерден айыптап, себеби жок жерден мындай далили жок
ушактарга ишенип алышып, ошону менен ага жалган жала жабышкан. Силерди бирөө себеби жок айыптап көрдү эле. Айыбы жок жерден, айыбыңар жок жерден силерди айыптап көрдү эле бирөөлөр. Ошондо силер өзүңөрдү кандай сездиңер эле? Мына Паул Корунт жыйынын негиздеген. Ал элчилердин иштери китебинен Тиметей жана башка дагы Сила бир тууган менен ал барып, Корунт шаарына барып, ал жактан жакшы кабар айтып, ал жакта жакшы кабар жете элек болчу. Эч кандай ишенген адамдар жок болчу. Жыйын түзүлө элек болчу. Бирок алар барып жакшы кабар айтып, 1,5 жыл бою аларды окутуп, үйрөтүп, ишендеп, бекемдеп тургузуп коюп, анан элчи Паул элчи болгондо ал башка жыйындар, Македония, Филипп жана башка жыйындарга да алар үчүн да кам кылыш керек. Кийин кетип, ал жака Сила, Тиметей, Титти таштап кетип, алар дагы башка жака кызмат кылып кетишет. Анан жалган элчилер, жанагы мыкты элчилер деп тырмакчада, кавычкада. Көрсө алар жалган элчилер экен. Алар анан кирип алышып, алар мына жүйүт динин туткан. Анан жалган окутууну алып келишип, элчи Паул деген ал жалганчы. Ал деген жалган элчи эмес, ал деген Исанын элчиси эмес деп дагы немечтер. Ошондон ошондой жалган ушактарга алардын абалы мындай ичинде бекемделе элек мындай деп коет, наристе, младенец деп коет. Ошондой өспөй, ишенде бекемделбей, жаман менен жакшыны чындык менен калпты айырмалап биле албай, анан ошол сөздөргө кирип кетишип, анан элчи Паулду айыптап башташкан. Силерди мен жогоруда айттым, жалган жала жаап, силерди айыптаган адамдарга биринчиден силер өзүңөрдү кандай сезет элеңер? Жалган жала жаап. Кудай сактасын, бирок мен силер жөнүндө жалган жала жаап баштасам, силер мага кандай мамиле кылып баштайсыңар? Мына адам менен сүйлөшпөй болуп деп, мындай крест коюп койсо. Туурабы? Ушундай болушу мүмкүн, туурабы? Мен дагы ошондой болушу мүмкүн. Эгерде мен жөнүндө башкалар, бирөөлөр жалган жала жаап, ушактап, ушинте берсе, ой, эмне кылам, ушундай дей берсе, мен мындай, ушул адам тажаттым, сүйлөшпөйм деп крест коюп коюшум мүмкүн. Бирок элчи Паулдан мен чоң үлгү алдым. Элчи Паул крест коюп койгон жок. Мындай дейт: биздин силерден үмүтүбүз чоң. Карасаң, кандай айыптап атса дагы үмүтүн үзгөн жок. Мына чыныгы лидер ушул экен. Элчи Паулдан мен чоң сабак алдым. Алар Паулду айыпташса да, Паул алардан мындай колун жууган жок, колун үзгөн жок. Паул аларды таштап кеткен эмес, жана алардан үмүтүн үзгөн эмес. Биз кийинки дагы ушу улантабыз, мындай серия болот. Кийинки насааттардан Паул алар үчүн канчалык кам көрөрүн, аларды калыбына келтирүү үчүн канчалык талыкпай эмгектенгенин көрө алабыз. Анткени Паул сыяктуу алар да кыйынчылыктарды өтүп, сыноолорду жеңип, ишенимдери бекемделип, рухий жактан өсүп жетилип, жана чыныгы сооронучту Кудайдан таба аларын элчи Паул билген. Мындай дейт: анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Билген, ишенген, үмүтүн үзгөн эмес. Ошентип жыйынтыгында бир туугандар, бул кандай сонун чындыктар, кандай сооронуч берген ачылыштар. Паул биз үчүн кандай үлгү? Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган бул үзүндүдөн биз өзүбүз, жеке өзүбүз кандай сабак ала алабыз? Корунт жыйынындагы бир туугандардын жүрүм турумунан жана Паулдун мүнөзүн көргөндө биз өзүбүздөн кимди көрө алабыз? Корунттагы бир туугандарды көрөбүзбү биз өзүбүздөн, же Паулду көрөбүзбү? Азыр кандай кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп жатабыз? Ал кыйынчылыктарда сооронучту кайдан таба алабыз? Ошол кыйынчылыктар аркылуу биз сооронуч таба алабызбы? Анткени биз бул аяттардан көрдүк. Кудай бизди соороткондой эле, биз дагы кыйынчылыктарды өткөрүп жаткандарды соорото алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарда сооротуп жатат. Демек, биздин сөзүмдүн төркүнү кыйынчылыктарда сооронуч берген бир гана Кудай. Сооронучтун булагы бир гана Кудай. Кудай гана бизди соорото алат. Ошондуктан кийинки эмки кызматта биз
ушуну эле уланта беребиз. 8-аяттан 11-аяттарды аяттарды карайбыз. Анан ал жактан кыйынчылыктарда өзүбүзгө таянбай Кудайга таянуу жөнүндө сөз болот. Ошентип, бул кыйынчылыктарда биз Кудайды гана карап, жана Кудайдан гана сооронуп таба алабыз. Омин. Кудайга алкыш бир туугандар. Эми микрофондоруңарды иштетсеңер болот. Азыр Кудайдын сөзү үчүн ыраазычылык келтирели. Андан кийин силер өзүңөрдүн ойлоруңар же ачылыштарыңар менен бөлүшсөңүздөр болот. Кудай ата рахмат. Ушундай кыйынчылыктарда бизге сооронуп берген, бизге үмүт берген сиз, Кудайым, сизге ыраазычылык келтиребиз. Азыр суранабыз, ар кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан бир туугандар үчүн суранабыз, Кудайым. Алар ушул фокусту кыйынчылыктарга гана карай бербестен, бирок келечекти карап, кыйынчылыктар убактылуу экенин, жана ушул кыйынчылыктарда сиз гана сооронуш бере аларыңызды түшүнгөндөй болсун деп суранабыз. Батаңызды бериңиз. Ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандарды сиз сооротуңуз. Анткени сооронуштун булагы бир гана сизсиз. Жана бул кыйынчылыктар ишенимди бекемделиш үчүн, сизге жакындашыш үчүн сизден болорун биз көрдүк. Ошондуктан ушул кырдаалдын бардыгын, ушул жагдайдын бардыгын биз сиздин ийгит колдоруңузга тапшырып, уулуңуз Иса Машаяк. Амин. Adırlaydı ölümdü tengip çıktı. Al-sağa bağırdı. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Sağa rahmat aytadı. Sağa rahmat aytadı. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Rahmat sağa İsa tengip. Sağa rahmat aytadı. Sağa rahmat aytadı. Amin. Kudayga rahmat. Dagы бир даңктуу